Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm hurmatlı telekörücüler. Bugünkü cuma bayanımızda bala tarbiyaloo boyunca söz kılsak, inşallah Allah Taala bizge öte bir çoğun nimet kılıp bergen baldardı kantip tarbiyalayız. Jana dinimizde kanday boluş kerek ekendigi jönündө söz kılabız. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Al-Kahf suresinin 46. ayetinde mınday dep aytılат. Euzu billahi mineşşeytanirracim. El-mal vel banun zinetul hayatid dunya. Sadakallah. Bu ayetin manasını alıp qaray turgan bolsak, baylık jana balдар dünya tirikçiliginin gana qoozdugu deydi. Hem Allah Taala bizge oşol bul dünyanın qoozdugu kılıp baylık menen baldарды berdi. Muna oşol baldarыбызды qoozdugunu kayra dagın qoozdop alıp ketүү bu bizdin kolubuzdagy nerse. Eger biz oşol nersege жақшы мамиле кыла турган болсок, muna oşol qoozduk biz razı bolgon, jana Allah razı bolgon qoozdukta bolot. A eger biz al nersege жақшы мамиле kılbasak, kaydıger qaray turgan bolsok, anda al qoozdugubuz biz üçün teskeri bola turgandygyn Allah Taala eskertip aytıp ketken. Allah Taala'dan Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinin 6. ayetinde bu ayetin manasını alıp qaray turgan bolsok, mınday dep aytılат. Ey mu'minlar, özüңөрдү жана үй бүлөңөрдүн отуну адамдар менен таштар болгон тозоктон сактагыла. Анын үстүнө таш боор жана каардуу периштелер болот. Алар Аллахтын буйругуна эч каршы болушпайт жана өздөрүнө буйрулган нерселерин орунdatышат дейт. Эми бул аят караңыздар. Бул аятта Аллах Таала имандуу момундарга кайрылып айтып атат. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла деп. Бұл жерде тозок отунан сактагыла дегенде үй бүлөңөрдү не ошол дин тарбиясы менен Аллах разы боло турган жашоодо жана өзү да разы боло турган жашоодо жашоого үндөгө эле жүрсөм ошого тарбиялагыла деп Аллах Таала бизге эскертип атат. Мына ошол кооздукту кооздоп кетүү жана аны жақшы алып кетүү бул биздин колубузда деп жана башында айткандай эле мына ошол нерсени биз кандай өтө бир көңүл буруу менен карай турган болсок, албетте бул нерсенин жыйынтыгы да жакшы болот. Себеби өзүңөр билесиздер, биздин өзүн элибизде да айтылган сөз, балапан уясын эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Эгер биз балдарыбызга жашында кандай тарбия бере турган болсок, кандай мамиле кыла турган болсок, алар чоңойгондо дагы ошондой болот. Ошон үчүн мына ошол Аллах берген неметти балдарды жакшы тарбия менен тарбиялоо жана аны жакшы жакка буруу бул биздин колубуздагы нерсе. Себеби Пайгамбар өзүнүн бир хадисинде айтып кеткен, ар бир адам төрөлгөндө ислам фитраты менен жол босом таза абалда төрөлөт дейт. Ал кийин отпарас жол босом яхуди же болсом насрани христиан же башка бир диндерге өтүп кетүүсүнө ата эненин себебинен болот дейт. Ошон үчүн биз бала төрөлгөн мезгилде баланын келечекте кандай болушуна өтө бир чоң жоопкерчиликтүүбүз. Эми баланын тарбиясы качан башталат деген суроо болот. Баланы тарбиялаганда баланын тарбиясы бала төрөлгөнгө чейин эле биз башташыбыз керек. Баланын тарбиясы биз бала төрөлгөнгө чейин башташыбыз керек дегенде кандай башталат? Мына ошол баланын энеси кандай болуш керек? Мына ошолго көңүл бурушубуз керек. Алладан корккон, туура жүргөн, өзүбүзгө ылайыктуу жар таба турган болсок, иншалла ал келечекте бизге жакшы балдар тарбиялап берет. Себеби биздин өзүбүздүн элибизде айтылган сөз, атасы жиндинин бирөөсү жинди, энеси жиндинин баары жинди дейт. Бул жерде эненин ролу, баланы тарбиялоодо эненин ролу өтө чоң экендигин, эненин ролу ошол бала тарбиялоого өтө көңүл бура турган маселе экендигин эскертип айтылат. Ошондуктан эненин тарбиясы биз үчүн өтө маанилүү жана өтө бир жоопкерчиликтүү. Мына ошол баланы тарбиялагандагы эненин милдети деп айтабыз, бирок эненин милдетинин аткарылышына, жолсом эненин бир ошол нерсенин тарбия беришине биз аталар себепкер болобуз. Ошон үчүн биз бул нерсеге өтө бир көңүл бурушубуз керек. Мүмкүн болушунча балдарыбызды тарбиялаганда динге жакын кылып, дин менен тарбиялай турган болсок, иншалла биз ийгиликке жетишебиз. Себеби Пайгамбар өзүнүн хадисинде айтып кетти. Мына ошол баланы тарбиялоодо, жолсом силердин эң жакшыңар
өз үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар деди. Жана ошол үй бүлөгө эң жакшы мамиле кылган мен деп айтты. Менден үлгү алсаңар эң жакшы болот деген мааниде хадисин айтып кеткен. Эми биз Пайгамбар салламдын үлгүсүн ала турган болсок, Пайгамбар саллам өзүнүн үй бүлөсүндө анын балдарга кандай мамиле кылганын ала турган болсок, албетте биз ийгиликке жетишебиз. Себеби Пайгамбар саллам өзүнүн жашоосунда көрсөтүп кетти, эң жакшы жана эң бактылуу үй бүлө экендигин. Бала төрөлгөндө эле балага ат коюу дагы өтө бир чоң жоопкерчиликтүү болуп эсептелет. Пайгамбар саллам да өзүнүн хадисинде айтып кетти. Албетте силер кыямат күнү өзүңөрдүн атыңар жана атаңардын да аты менен чакырыласыңар. Ошондуктан өзүңөргө жакшы ат коюгула деп айтып кетти. Эми балага ат коюу ар бир атанын милдети, жакшы ат коюу. Пайгамбар саллам өзүнүн хадисинде дагы жакшы аттар кандай болуш керек экендигин өзүнүн хадисинде айтты. Ибн Умар радиаллаху анху хадисте албетте Аллах Таалага эң сүйкүмдүү ат Абдулла жана Абдурахман деп айтып кетти. Эми бул жерде эмне үчүн Абдулла менен Абдурахманды айтты? Албетте Абду деп, баягы Алланын кулу деп айтуу менен бул нерсе ар бир адамдын кимдин кулу экендигин жана кимге ибадат кылыш керек экендигин эскерип туручу аттардан. Себеби дегенде Абду дегенде бул Алланын кулу. Абдулла деп мисалы биз айтабыз, Алланын кулу. Абдурахман, Рахмандын кулу. Бунун бардыгы Аллахтын кулу деген мааниде. Ал эми инсан ар дайым өзүнүн ээси ким, жаратуучусу ким экендигин эстеген болсо, ал адам албетте ар дайым тууралыкта жакшы бир багытта жашайт иншалла. Жана да Пайгамбар саллам өзүнүн хадисинде айтып кетти. Балдарыңарга эң жакшы адепти үйрөткүлө. Силердин балдарыңарга калтырган эң чоң жакшылыгыңар бул жакшы адеп деп айтты. Албетте биз балдарыбызга эң жакшы жана эң баалуу байлыгыбыз, балдарыбызга калтыра турган мурасыбыз бул балдарыбыздын тарбиясы. Эгер биз балдарыбызга жакшы тарбия бере албасак, канчалаган байлык калтырсак да, канчалаган бийлик калтырсак дагы, андан эч бир пайда жок экендигин биз жашоодо көрүп келебиз. Чынында эле жашообузда көпчүлүк учурда жолуктуруп жүрөбүз. Атадан бир канча көптөгөн байлыктар калат, бийликтер калат, бирок жакшы тарбия болбогондук себебинен баласы анын кадырына жетпейт. Анын баары чачылып жок болот. Ал эми атадан жакшы тарбия кала турган болсо, ал бала атасына дагы, өзүнө дагы жакшы нерсени алып келет. Албетте элибизде билесиздер, эгер кимдир бирөө жакшы иш кылган болсо, сен баккан ата-энеңе рахмат. Атаңдын атыны булгабай, атаны жакшы кылдың деп айтылып келет. Ошондуктан биз элден, Алладан бир рахмат ала турган болсок, эмне үчүн балдарыбызды эң жакшы бир тарбияда тарбиялашыбыз керек. Мына ошондо биздин балдарыбыз биз үчүн рахмат алып берет, жана өз үчүн дагы рахмат алып жакшы жашайт. Ал эми муну тескерисин кыла турган болсок, бул нерседе өтө бир чоң өкүнүч болот. Атаңга наалат деген сөздөн Аллах сактаган болсун. Ошон үчүн колдон келишинче ар дайым балабызга мамиле кылганда, балабызды тарбиялаганда өтө жоопкерчиликтүү менен, өтө бир кылдаттык мамиле кылышыбыз керек. Себеби ал биздин келечегибиз. Балдар биздин келечегибиз деп айткандай, балдарыбыз биздин бул дүйнөдө гана эмес, ахиретте дагы биздин бир келечегибиз болот. Эгер биз балабызды жакшы тарбияда тарбиялай турган болсок, мына хадистерде айтылып келгендей, эгер биз балабызды Куран жаттатып, Куран менен тарбиялай турган болсок, албетте ал биз ахиретте Аллахтын алдына барган мезгилибизде алтындан болгон, якуттан болгон таждарды кийгизет. Ал эми биз балдарыбызга жакшы тарбия бере албаган болсок, балдарыбыздын тарбиясына көңүл бурбаган болсок, эртең ал бизге наалат алып келет. Аллахтын алдына барганда биздин бетибизди кара кылат. Ошон үчүн колдон келишинче ушул нерсеге аракет кылышыбыз керек. Дин менен жакшы тарбия бергенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде дагы айтты, балаңарды 7 жаштан намаз окууга үйрөткүлө деди. Жана 10 жаштан аны намаз окууга зарыл экенин жолбосом, ошо намаз окууга үндөшлүк катуу бир чара колдонуш керек экендигин эскертип айтып кетти. Албетте намаз баарыбыз билебиз, бул
жамандықтардан тосуучу. Ар дайым Алланы эстетүүчү ибадат. Эгер кайсы бир балабыз ар дайым намазга бекем боло турган болсо, ал не иншалла биз үчүн бир жеңиш жана биз үчүн бир чоң бир жетишкендик болуп эсептелет. Балдарыбыз эгер ар дайым намазда туруп намаз окуй турган болсо, Алланы эстеп тура турган болсо, ал балабыз ар дайым жакшылыктын үстүндө боло турган балдардан болот. Себеби ар дайым Алланы эстеген адам, Алланы эстеп, Алланы зикир кылып турган адам не жамандыкка барбайт, жалган сүйлөбөйт, оорулук кылбайт, бирөөнүн акысын жебейт. Ошондуктан биз бул нерсеге өтө көңүл бурушубуз керек. Колдон келишинче балдарыбызды дин менен тарбиялаганга, же болбосо Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадистерге амал кылып жашашлыкты үйрөтүшүбүз керек. Канчалык биз ошол нерсеге аракет кылабыз, ошончолук биздин балдарыбыз жакшы болот. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтты: балдарыңарга 3 нерсе тууралуу тарбия үйрөткүлө. Биринчиси пайгамбарды сүйгөнгө, экинчиси пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйгөнгө, үчүнчүсү Куран жаттоого. Албетте Куран жаттаган бала кыямат күнү эч бир көлөкө жок болгон учурда Аллах Тааланын аршын көлөкөсүндө болот. Бул эң чоң бакыт деп айтты Имам Табаранинин риwayatында. Эми бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи 3 нерсени айтты. Биринчиси пайгамбарды сүйгөнгө. Эмне үчүн пайгамбарды сүйгөнгө? Себеби инсандын табиятында ошол нерсе бар. Инсан өзүнүн сүйгөн нерсесинин окшошууга, сүйгөн нерсесин айтканын аткарууга аракет кылат. Эгер биздин балдарыбыз пайгамбар сүйө турган болсо, алар пайгамбарыбыздай чынчыл болууга, пайгамбарыбыздай туура болууга, пайгамбарыбыздай адилеттүү болууга аракет кылат. Жана пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн, жолсун пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөттөрүн аткарууга аракет кылат. Канчалык ошол нерсеге аракет кыла турган болсо, ошончалык ал өзүнө жакшы жашооду тандап алат. Экинчиси пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйгөнгө деп айтты. Эмне үчүн бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи үй бүлөсү деди? Себеби пайгамбардын үй бүлөсү дагы биз үлгү ала турган үй бүлөлөрдөн. Эгер кайсы бир балдарыбыз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи үй бүлөсүн сүйгөн болсо, ал келечекте өзүнүн үй бүлөсүн дагы мына ошол пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндөгүндөй тарбиялоого, ошондой үй бүлө курууга аракет кылат. Ошондуктан бул жерде дагы пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйгөнгө, үндөөгө дагы негизги себеп мына ошол үлгү ала турган инсанды ээрчи тургандыгы. Баарыбыз жашообузда көрүп жүрөбүз. Кимди кумир туткан болсо, же болбосо ошону үлгү тута турган болсо, мына ошол адамга окшошконго, же болбосо ошону ээрчигенге өтө аракет кылат. Ошон үчүн биз балдарыбызды мүмкүн болушунча пайгамбарды сүйгөнгө, пайгамбардын үй бүлөсүн сүйгөнгө аракет кылдыралы. Мына ошондо балдарыбыз эң бир үлгүлүү үй бүлө, үлгүлүү жашоодо жашайт иншалла. Андан кийинкиси Куран жаттоого. Куран жаттоого канчалык балдарыбыз аракет кыла турган болсо, ошончолук ийгиликке жетишет. Себеби Куран жаттагандар жөнүндө өтө көп хадистер бар. Мына ошолордун бирөөсүн айта турган болсок, силердин эң жакшыңар Куран жаттаган жана аны башкаларга үйрөткөн деп айтты. Караңыздар, бул инсандардын Куран жаттагандар инсандардын ичинен эң жакшы экендигин Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде айтып атат. Жана да Куран жаттаган бала азыркы хадисинде айткандай, кыямат күнү эч бир көлөкө жок болгон мезгилде Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө болот дейт. Эми караңыздар, ушунчалык баягы көлөккө муктаж болуп турган мезгилде, ушунчалык бир жардамга муктаж болгон мезгилде, мына ошол жаттаган Куран иншалла алар үчүн жардам берет. Жана да ата-эне үчүн келечекте мына Аллахтын алдына барган мезгилде, мына ошол Куран жаттаган, Куранга амал кылып жашаган балдар ата-энесине шафаат кылуучулардан болот. Ата-энесини азапталуусунан сактайт иншалла. Ошон үчүн бул нерседе дагы өтө чоң бир ийгилик бар экендигин жана биз үчүн өтө чоң пайда бар экендигин эстейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн жашоосунда мына ошол нерсеге өтө бир жакшы эмелер хадистерин айтып кетти, баланы тарбиялоодо. Жана да ошол жоопкерчилик биздин мойнубузда экендигин. Жана жоопкерчиликти аткаруу менен биз ийгиликке жетише тургандыгыбызды дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде эскертип айтып кетти. Канчалык биз ошол нерсеге жакшы аракет кылабыз, ошончолук ийгиликке жетишебиз. Канчалык биз бул нерседен гаплет калабыз, ошончалык өзүнүн акыретиге жолсом, өзүбүздүн келечегибизге гаплет мамиледе болобуз. Жана да бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ошо баланы тарбиялоодо баланын кыз же уул экендигине айырмай бербестен баланын баарына эң жакшы тарбия бериш керек экендигин эскертип айтып кетти.
Жана да өзгөчө кыздарга жакшы тарбия берүү, жосом кыздарга өзгөчө көңүл буруу керек экендигин дагы Пайгамбар өзүнүн хадистеринде көп айтып кетти. Мына ошо Пайгамбар хадистердин бирөөсүн алып карай турган болсок, эгер кимдир бирөөнүн колунда 3 кызы болгон болсо дейт, ал кыздарын жакшы тарбиялап, аларды кийин турмушка узатып, алар менен жакшы мамиледе болгон болсо, ал эмне бейиштик болот деп айтты. Эми караңыздар. Бул жерде дагы Пайгамбар мына ошо кыздарга мамиленин өзгөчө зарыл экендигин жолбосом, кыз баланын мамилеге өзгөчө муктаж экендигин эскертип атат. Жана жардамга жолбосом ар дайым бир муктаждыкка зарыл экендигин эскертип атат. Эгер биз кыздарыбызды жакшы тарбиялай турган болсок, биздин кыздарыбыз келечекте коомдо жолбосом биздин бүткүл жашообуздагы ийгиликтердин ачкычы болот деп эсептелет. Эгер биз кыздарыбызды жакшы тарбиялай албай турган болсок, анда коомдун бузулушуна, жолбосом келечектин талкаланышына себепкер болот. Себеби ошол жана башында айткандай эле, ар бир эненин тарбиясы биздин коом үчүн өтө чоң роль ойнойт. Жана элибизде айтылгандай, атасы жиндинин бирөөсү жинди, энеси жиндин баары жинди дегендей, бул жерде эненин тарбиясы өтө чоң экендигин. Эгер биз кыздарыбызды жакшы тарбиялап, жакшы чоңойто турган болсок, кыздарыбыз келечекте эне болот. Алар өтө бир чоң жоопкерчиликте болот. Жана коомдун өнүгүшүнө өтө чоң салым кошот. Өтө чоң салым кошот. Баарыбызга белгилүү болгондой, биз эркектер көбүнчө сыртта болобуз, ал эми аялдар, энелер үйдө болот. Баланын тарбиясына өтө чоң жоопкерчиликте болот. Жана өтө чоң таасир берет. Эне канчалык балага жакшы тарбия бере турган болсо, ал бала үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Мына ошондой бир болгон икаяларын айтып өтө турган болсок, көчмөндөр мезгилинде дейт, адамдар көчүп жүргөн мезгилде бир үй бүлөнүн карыган энеси бар эле дейт. Баягы үйдүн ээси эркек киши. Энесин баягы карыган энесин ташып жүрүүдөн жадап, баягы бир жерден экинчи жакка көчүп аткан мезгилде, баягы көчкөн журтуна энесин таштап кетет дейт. Энесин таштап кеткен мезгилде энеси баягы журттун ичинде өзү жалгыз калат дейт. Мына ошондо ал журттун ичинде жалгыз калган, баягы күйөөсүн таштап атканын сезген аял баласын дагы энесин, чоң энесинин алдына калтырып таштап кетет. Таштап кеткенден кийин баягы көч кетип, жаңы жерге барып жайланышкандан кийин, баягы үйдү баарын жайланышып бүткөндөн кийин үй ээси аялынан баласын сурайт. Балам кайда? Көрүнбөйт. Ал кайда деп сураган мезгилде, балаң калды, энеңдин алдына калды дейт. Сен эмне үчүн андай кылдың? Ал жаш бала го. Ал жаш бала үчүн коркунучтуу го деп айткан мезгилде, сен энеңди таштап кеткенде эле чоңойгондо ал дагы сени таштап кетет. Таштап кете турган баладан эмне пайда деп айтат. Эми караңыздар, эненин баягы күйөөсүнө берген чоң сабагы. Баягы айтылган сөз күйөөсүнө өтө таасирдүү болот дагы. Ошол замат ал кайра баягы эски көчкө жөнөйт дейт. Эски конушка барат дейт. Конушка барса, энеси небересин кучактап, айланасында жырткычтардан коруп, ошол жерде баягы небересин сактап отурат дейт. Бала келип энесинен кечирим сурап, ыйлап сыктап, баласына жана энесин алып, өз конушуна кайтып кетти. Мына ошондон кийин ал конушта дейт, ошол коомдо дейт, эң биринчи энелер унага отурузулуп, башка жакка көчкөн мезгилде эң биринчи энелерге көз баягындай көңүл бурулуп, энелер көчүрүлө баштады дейт. Эми караңыздар, бул жерде дагы мына ошол адамдын аялынын берген сабагы, мына ошол келечектеги коомго өтө бир чоң таасир берип атат. Мына ошондой эле биз канчалык кыздарыбызга жакшы мамиле кыла турган болсок, жана кыздарыбызды жакшы тарбиялай турган болсок, алар келечектеги бир коомдун тарбиячысы, бир коомдун жакшы жака буруучулары болуп эсептелет. Эгер биз бул нерседен гапилет кыла турган болсок, бул нерсе баарыбыз үчүн зыян боло тургандыгын эстен чыгарбайлы. Жашоодо көрүп жүрөбүз. Өтө көп мезгилдерде, азыркы мезгилде өтө көп болуп атабыз. Энелер, кээде жалгыз бой энелер балдарын тарбиялаган мезгилде өздөрү толук тарбия бере албай, кыйналып,
балдарга толук тарбия бере албастан, ал балдар не бир аз тарбиядан өксүп калып атат. Ошон үчүн аталарга мен өзгөчө кайрылып айтар элем. Үй бүлөнүн бекемдигин сактоо, үй бүлөнүн негизги тиреги аталардын колунда. Аталар канчалык үй бүлөнүн бекем сактай турган болсо, анын жардамчысы болгон энелер ошончолук жакшы болот. Алар балдарга жакшы тарбия берет. Аларга ошончолук жакшы шарт түзүлөт. Жакшы шарт түзүлгөндөн кийин, албетте ал жерден жакшы үлгүлүү балдар тарбияланып чыгат. Ал эми балдардын тарбиясыга бир гана биз эне жолу болсом ата гана жоопкерчиликтүү деп айтпайбыз. Албетте бул ата эненин милдети, ата эненин жоопкерчилиги. Жана мына ошону тарбиялоо дагы ата эне үчүн чоң бир неемат. Ата эне үчүн бир чоң ибадат болуп эсептелет. Эгер биз мына бул нерсеге көңүл бурбай турган болсок, ата энелер бирөөсүнө таштап, эненин милдети энесине таштап койсок, же болбосо энелер атанын милдети атасына таштап кое турган болсо, анда тарбия бир жактуу болуп өксүп калат. Ошон үчүн колдон келишинче бул нерседе Пайгамбар салам айткандай, Пайгамбар салам өзүнүн жашоосунда балдарга кандай тарбия берди? Мына ошондой тарбия берүүгө. Жана үй бүлөсүнө кандай тарбия берди? Анын үй бүлөсүндөгүлөр балдарга кандай мамиле кылды? Мына ошолорго көңүл буруп, мына ошондой тарбия кылсак, иншалла, ийгиликке жетишебиз. Пайгамбар салам убагында дагы бир хадисте айтылып кетет. Пайгамбар салам өзүнүн небереси Хасан Хусейнди эркелетип отурган мезгилде дейт, бир чөлдө жашаган адамдардан келип, бирөөсү келип, Пайгамбар саламдын эркелетип отурганын көрүп, Расулулла, силер балдарыңарды ушинтип эркелетип өбөсүңөрбү? Биз балдарыбызды такыр мындай мамиле кылбайбыз деп айтты. Ошондо Пайгамбар салам, Аллах Таала силерден мээримди алып койгон болсо, мен эмне кылайын деп айтты. Эми бул жерде бул хадистен ала турган нерсе, балдарга ырайым кылуудагы эртең Аллахтын ошол ырайым кылган адамдарга ырайым болуусуна себепкер болот. Эгер биз канчалык балдарыбызга мээримдүү, ырайымдуу боло турган болсок, Аллах Таала бизге да ошончалык ырайымын төгөт. Жана да биз канчалык балдарыбызга ырайымдуу болобуз, канчалык мээримдүү болобуз, балдарыбыз дагы башкаларга ошончалык мээримдүү, ырайымдуу болот. Ал эми канчалык ырайымдуулук көп болгон жерде ошончолук бейпилдик, тынчтык, аманчылык болот. Жашоонун жакшы бир көрүнүшү болот. Ошон үчүн колдон келишинче биз балдарыбызга мамиле кылган мезгилде өтө катуу эмес, ырайымдуулук менен, мээримдүүлүк менен мамиле кыла турган болсок, иншалла, ийгиликке жетишебиз. Жана да бир хадисинде Пайгамбар салам намаз окуп аткан мезгилде неберелери келип, мойнуна минип, эркелеп аткан мезгилде аларды урушуп, кагып силкпестен саждага барганда акырын түшүрүп коюп, кайра акырын бир жакшы мамиле кылгандыгын бизге көрсөтүп кетти. Бул эми ар бир намазда эле сөзсүз балаңды көтөрүп алып ибадат кыл дегендик эмес. Кээде ушундай болуп калат, намаз окуп аткан мезгилде, ибадат кылып аткан мезгилде, балдарыбыз келип калган мезгилде аларга бир жакшы мамиле кылуу, аларга бир жакшы көрүнүштү көрсөтүү максатында көрсөтүлгөн нерсе. Биз кээде ушундай болуп калабыз, ибадат кылган мезгилибизде балдарыбыз ызылдап ойноп күлсө, же болсо бир шоктук кыла турган болсо, аларды катуу кагып силкейбиз. Жок. Биз андай кылбашыбыз керек. Себеби Пайгамбар салам ибадатта дагы балдарыбызга кандай мамиле кылышты көрсөтүп кетти. Жана да мечитке келгенде дагы жаш балдарыбыз биз ызылдап ойной турган болсо, кээ бирки туугандарыбыз бар, ошо балдарды ызылдатпай кууп, мечиттен кууп чыккандыгы, же болбосо дагы башка бир орой мамиле кылгандыгын учуратып калабыз. Жок. Биз эч убакта андай кылбашыбыз керек. Тескерисинче, балдарды ошол мечитке келип, мечитти алар үчүн бир жакшы жай экендигин, алардын бир көңүлү толо турган, алар бир ыраазы боло турган, алар бир жыргап, куунап тура турган жер экендигин көрсөтүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча мына ошол балдарыбызга мамиле кылган мезгилибизде оройлук эмес, тескерисинче ырайымдуулук, корстук эмес, мээримдүүлүк менен мамиле кыла турган болсок, ал балдарыбыз келечекте да ошондой болуп чоңоет. Жана да биздин коомубузда канчалык мээримдүүлүк, ырайымдуулук болот, ошончолук жакшылык болот. Пайгамбар салам өзүнүн жашоосунда айткандай эле, мен силерге
ошол нерсени көрсөттүм, балдарыңа жакшылык кылгыла деп эскертип айтып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде Жабир бин Абдуллахтан риwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: Ким адамдарга райым кылбаса, Аллах Таала ага мээрим төкпөйт дейт. Имам Бухари, Имам Муслим риwayat кылган хадисте. Бул жерде дагы адамдарга райымдык кылуу, эң биринчи үй бүлөгө райымдык кылуу, үй бүлөгө мамиле кылуудан башталат. Кээде ушундай бир адамдар болуп калат, көчөдө өтө райымдуу, көчөдө өтө мээримдүү, бирок үй бүлөсүнө келгенде, балдарына келгенде өтө залым, өтө зулум болот. Жок, биз андай болбошубуз керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, бул көчөдө райымдуу бол, үйгө келгенде зулум бол деген эмес. Бул райымдуулук болуу, адамдарга райымдык кылуу, бардык жерде райымдык кылуу. Үй бүлөдө өзгөчө райымдык кылууну Пайгамбар саллаллаху алейхи эскертип атат. Ошон үчүн биз колдон келишинче балдарга райымдуулук кылган мезгилибизде, эң биринчи өзүбүздүн балдарга, жана да башка балдарга дагы өтө бир райымдуулук мамиле кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи бала тарбиялаган мезгилде, баланын тарбиясында өтө бир жумшактык менен балдарга сиңимдүү, байгындай бир укулуктуу кылып, жакшы көңүл буруу менен айткан. Мына ошол Анас радиаллаху анху айткан хадисинде, ал Пайгамбар саллаллаху алейхи жаш балдарга мамиле кылган мезгилде, эй балам деп кайрылганда, эй балам, жыл болсо менин балам деп эркелетүү менен айткан. Канчалык биз эркелетүү менен жакшы айта турган болсок, мына ошол биздин балдарыбыз үчүн укулуктуу жана жагымдуу болот. Эгер муну тескерисин ала турган болсок, коркутуу, үркүтүү менен кыла турган болсок, ал бала үчүн пайдалуу, же болбосо бала үчүн сиңимдүү болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде балдарга тарбия берген мезгилде тамак жешиликтин дагы кандай тамак жеш керек, кандай болуш керек экендигин дагы өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Эй балам, өзүңдүн алдынан же, эй балам, бисмилла менен, Аллахтын аты менен башла деп. Тамакты эң баштаганда бисмилла менен баштап, андан кийин өзүнүн алдынан тамак жешиликти Пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөттү. Катуу жийиркип, катуу эме кылбастыктан, акырындык менен, жылуу, мээримдүүлүк менен үйрөттү. Мына ошол сөз бала үчүн таасирдүү болот. Эгер кагып силкүү менен айта турган болсок, ал кагып силкенибиз унутканча ошол нерсени кылат, андан кийин ал нерсени унутуп калат. Ал эми балага мээримдүүлүк менен укулуктуу кылып айта турган болсок, ал жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей, биздин айткан, чын жүрөктөн айткан, бала үчүн айткан тарбиябыз баланын жүрөгүнө жетет. Жүрөктөгү нерсе ар дайым сакталып калат. Ошон үчүн колдон келишинче балдарга мамиле кылган мезгилибизде өтө бир жакшы райымдуулук менен мамиле кылалы. Дан бир хадис алып карай турган болсок, Айша радиаллаху анха риwayat кылган хадисте мындай деп айтылат: Менин алдыма эки кызы бар, бир аял келип тамак аш жоктугуна арызданды дейт. Менде бир даана гана корма бар эле, мен аны бердим дейт. Ал корманы алып эки кызына бөлүп берип, өзү даам таткан жок дейт. Эки кызына бөлүп берип, андан кийин ордунан туруп чыгып кетти дейт. Кийин мен Пайгамбар саллаллаху алейхи келген мезгилде мына ошол болгон окуяны айтып бердим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи андан эмне деп айтты? Кимге эки кыз берилген болсо, ал аларга жакшылык кылса, кыздар ага тозоктон калкан болушат деп айтты. Караңыздар, эми бул жерде да Пайгамбар саллаллаху алейхи мына ошол балдарга жакшылык кылуу келечекте тозоктон сактай тургандыгын, жана келечек үчүн пайдалуу экендигин эскертип айтат. Жана айтылгандай эле, ошол келечекке жакшы мамиле кылам дей турган болсок, азыртан балдарыбызга жакшы мамиле кылалы. Келечегибиз жакшы болсун деп үмүт кыла турган болсок, балдарыбыздын тарбиясына көңүл буралы. Балдарыбыздын тарбиясын жакшы кылалы. Канчалык жакшы кылсак, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадисте ошол нерседен жолупсам, ошол балдарыбыз бизди тозок отунан сактайт. Жана биздин азапка түшүп калышыбыздан сактайт. Жана ийгиликке жетишибизге себепкер болот. Ошон үчүн колдон келишинче бул нерсеге өтө көңүл буралы. Анас радиаллаху анху айткан хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айтты:
Kim эки кызы балагатка жеткенге чейин жакшы карап чоңойсо, кыямат күнү мен жана ал ушундай жакын болот деп эки манжасын бириктирип көрсөттү дейт. Караңыздар, бул жерде да Пайгамбар салам не кызга, өзгөчө кыздарга болгон мамилени айтып атат. Kim эки кызды балагатка жеткенге чейин жакшы карап чоңойсо, кыямат күнү Пайгамбар салам менен бирге болот турганын эскертти. Албетте, ар бир мусулмандын биздин максатыбыз не кыяматта жакшы ийгиликке жетишүү. Ахиретте Аллахтын алдында Аллахтын ыраазычылыгын тауып бейишке кирүү. Ал эми бейишке кирүү Аллахтын ырайымы менен болот. Эгер биз үй бүлөбүзгө жакшы ырайымды кыла турган болсок, Аллах Таала бизге ырайымдуулук кылат. Жана да Пайгамбар саллаллаху алейхи азыркы айтылган хадисте ким өзүнүн кыздарын жакшы баккан болсо, ал менен бирге болот дегендей, Пайгамбар саллаллаху алейхи барар жери белгилүү, ал бейиш. Биз мына ошол үмүт менен жакшы балдарыбызды жакшы тарбия бере турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бейишке бирге боло тургандыгыбызды айтып атат. Ошон үчүн биз мына ошол нерсеге аракет кылалы, балдарыбызга жакшы мамиле кылалы. Канчалык жакшы мамиле кылып турган болсок, келечегибиз үчүн жакшы мамиле кылган болсом, келечегибиз үчүн күрөшкөн болобуз. Аллах Таала баарыбызды ахиретте жүзүбүздү жарык кылган болсун. Балдарыбызды жакшы тарбияда чоңойтуп, Аллахтын алдында жүзүбүз жарык болуп, балдарыбыз биз үчүн пайдалуу жана эл үчүн, коомубуз үчүн пайдалуу инсандар болушун Аллах Таала баарыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.